Ким деп турсаңыздар, тааныштыра кетели. Убакыттан турбай тааныштырып кетели. Ар дайымкыдай эле биздин көрөрмандардын өзүңүз айтып кеткендей маанайын ачуу максатында дагы келип калган коногубуз бар. Жаш талант ырчы комузчу мырза Бекзат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Арбаңыздар. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Маанайыңыз жакшыбы? Сон. Башта эле айтып кетпедикпи, биздин көрөрмандардын маанайын көтөрүш жана биздин студиябызда шаңга бөлүш үчүн келип калган мейманыбыз деп. Келиңиз аны дароо эле сизден бир чыгарма сураналы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Анда биринчилерден кылып Семок Бейшекеев агайыбыздын жолугуга ак көйнөгүн кийип кел деген чыгармасы болсун. Келиңиз. Коңур көздө түшөт сары жалбырак, келчү жолун күтөм карап жалдырап, сүйүңөргө суктандым мен деген сыйбай көк асмандан тамчы тамчы жаш куулайт. Жолугуңа ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел, кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык маанай жаркылдап сен күлүп кел, бүгүн мага ак көйнөгүн кийип кел. Батыраак кел күзгү жанга карабай, басалы бул эски бактың аралай, сапырылган жалбырактар шудурап, кыялымды алып учат самалай. Жолугуңа ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел, кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык маанай жаркылдап сен күлүп кел, бүгүн мага ак көйнөгүн кийип кел. Seni күтүү зор бакыттын дал өзү, сени сүйүү ак сүйүүнүн өзөгү, сага болгон сендик сезим артылбай, жүрөгүмдө махабатым күчөдү. Жолугуңа ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел, кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык маанай жаркылдап сен күлүп кел, бүгүн мага ак көйнөгүн кийип кел. Жолугуңа аппак көйнөк кийип кел. Баракелде. Бекзат мырзанын аткарысында ушундай сонун бир жолугуга ак көйнөгүн кийип кел аталышында сонун чыгарма болду. Үнүңүзгө береке дейли. Келиңиз анда сиз менен таанышып алалы. Дегиле кайсыл жактан колуна болосуз, ушул тармакка качан келип калгансыз, дегиле тарыхынан айтып бериңизчи. Мен аты жөнүм Жолдошкул Бекзат, Нарын районунун Жергетал айылынын колуна болом. Бул тармакка кичине кезимден эле кызыгып баштасам керек. Үйдөгүлөрдүн айтышы боюнча телең чыккандан баштап эле мындай мен эсимде калбаптыр, бирок апамдын айтышы боюнча ошол ырларды ырдап өз алдынча үн чыгарып эле жүрө беришкенмин да. Көрсө Кудай ушул тарапка эметип койгон экен. Ырдап жүргөнүбүзгө негизи 4-класстан баштап сахнага чыгып баштагам. Анан азыркы тапта кайсыл жакта окуйсуз, да ушул музыкалык жактан билим алып жатасызбы? Юсра Вешналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин музыкалык билим берүү кафедрасынын 4-курсунун студенти болом. Ошол. Билим алып жаткан экенсиз да, демек. Анан алдыга койгон пландарыңыз, максаттарыңыз боюнча да бөлүшө кетсеңиз. Алдыга койгон пландарыбыз ошол иштеп, чыгармачылыкты өнүктүрүп, дагы да болсо аспаптардан үйрөнүп, дагы да бийиктерге жетсем деген. Анан дагы да болсо аспаптардан үйрөнүп айтып калбадыңызбы? Дал ушул комузда кол ойнотуп чертип ырдап берип калдыңыз. Комуздан башка да аспаптарда кол ойнотосузбу негизи? Комуздан башка аккордеон үйрөнүп атабыз. Ошол. Гитараны үйрөнүп атабыз. Sonra жогоруда айтып калдыңыз, 4-класстан бери ырдап келе жатам, ушул жатка кызыгып деп калбадыңызбы? Ал эми ушул комузду колуңузга кармап ойногонуңузга канча жылдын жүзү болду? 2,5 жыл болду.
2,5 жыл калды. Дал ушул окуу жайга келгенден баштап үйлөнүп окуп Окууга баштадыңыз. келгенден 1-курстун жарым семестринен баштадым го. Ушундай болду. Анан чоң сахнага 4-классыман бери негизи сахнада жүрөм деп калдыңыз. Эң биринчи сахнага чыгууңуз эмне болду эле? Кайсыды аткарып чыктыңыз эле? Кандай сезимдер болду эле? Эң биринчи сахнага чыкканда 4 класста экен. Асылбек Талдиев атындагы орто мектебинде окугам өзүм 11 жыл. Ошол жактын эмесинде Нурмат Садыров агабыздын Апама деген ырдап чыккан. Биринчи жыл чоң сахнага чыккан, ошол мага ошо эме болгон. Сүрдүү болду беле негизи? Коркуу, кичинекей болсок керек, андайлар сезген эмеспиз кечте. Келиңиз анда дагы бир чыгарма сураналы сизден. Комузду кармап келгенден кийин көбүрөөк ырдатып кайсыл чыгарманы аткарасыз? Майра Керим кызы апабыздын Сезим жанар деген чыгармасы болсун. Келиңиз. Кандай жүрсүз деп сурап дарегим, кадала түштү оттой карегим. Бейгапар жүрсүм берип кеттиңби, багып алгын деп сүйүдан эгин. Сезим жанарың селдей агамын, сезим көлүнө чөгүп барамын. Сагынган кездер санап кадамын, санага түштүм кайда барамын. Кучагым жайып тосуп аларым. Өзүңдү кээде көрөм түшүмдө, тунук сырларым толуп ичимде. Күтүүсүз жерден жолуктурсам дейм, көчө кеземин элдин ичинде. Сенин көздөрүң жүрөк ezгенин, кадыр сүйүмдү кантип сезбедиң. Сени табам деп дүйнө кезгемин, аппак таңдардан калбай көздөрүм. Сагынчымдай кел таркат тез, менин кажети да жок сенден өзгөнүн. Өзүңдү күтүп жүргөн кезде мен. Оюмдан чыкпайт ошол саламың, озум тырмадың бүткөн жаранын. Жарык эткен таңдар жалтана түштүм, жанымдың арбайт сенин жанарың. Сезим жанарың селдей агамын, сезим көлүмө чөгүп барамын.
Сағынған кездер санайым қадамым, санаға түстім, қайдан табамын құшағым жайып тосып аларым, құшаққа толы сезім жанарым. Баракелде. Ал чабалар болсын сизге. Негизинен эле биз көрүп жаткан көрөрмандар бир ойго салган чыгармалардан болот деп окшойт, Чоң рахмат сизге алтын болгон убактыңызды бөлүп, 2 ыр болсо дагы биздин көрөрмандарга өнөрүңүздү тартуулап, ар дайым ишиңизде ийгилик болсун. Ошентип кыргыздын бир аспабы болгон комузду колуңузга кармап алып, ар дайым бир ушундай сонун ырларды созуп жүрөрүңүз. Көрөрмандар менен коштошо алсаңыз болот. Жыйынтыктоочу сөз берели. Чоң рахмат. Биринчиден розуңуздар калып болсун баарыңыздардын. Ошол өлкөбүздө, элибизде тынччылык болсун. Өнүгүп өсүүнүн ичинде жүрө берели.